Сени Атамбаев кыйнап койду. Аташка Нурлан Мотоевду кыйнап түрмөгө салганда деп көп жазышат экен могу фейктер армиясы интернетте. Анан вольно-невольно задумается. У Атамбаев дегенин баягы Кытайдан алган 3 миллиард долларды урдоп алып, Сапар Исаков жана башка жан жокөйлөр менен бөлүшкөн аскер экенсип урурлар булар. Ана фейктердин армиясын түзсө керек деп ойлойсуң да, айла жокчу. Болбосо буларды колдоочулар абдан көп интернетте почему-то. И карасаң бүтүрө фейктер. Өңдөрү сүрөттөрү жок. Арганда фамилияны коюп алышкан. Анан таап чыккан кадрлар болсо Сапар Исаков. Анысы да зонада отурган. Билесиз эмне болуп отурганын. 17 жыл алган, Петровкада отурган, Булсита төлөгөн акчака. Канча төлөгөн айтпай эле коеюн. Оозуң ачылып калат. Демек ошончо уурдаган. Анан тапкан кадрын мышмыйып чалачыган камарда болуп Сапар Исаков. Ай, Кочкордон чыккан, мен өзүм жердешим бул. Кочкордон деген хандар чыккан, сөйлөттүү, нарктуу, салттуу, баатыр. Сүйлөгөндө баркылдап сүйлөгөн. Көз карашынан от жанган Ормохан деген чыккан. Ормохан деген чүйдү сактап калган теги эмеден. Казак Кенесары келип косулганда чүйдүн баатырларын баарын өлтүрүп, элин кырып киргенде кол курап келип туруп сактап калган Кыргызстан жерин, чүйдү баарын. Аны Бешколдо билесиңер. Мен жердешим Ормохан. Ошол Ормохандын жеринен чыккан Сапар Исаков деген сайда саны жок сайпана сүйлөгөндү билесиң, ынтырап, мышмыйып, үн араң чыкчы. Ошо кантип бийликке жарайт? Бул деген даже бухгалтерге жарабайт, мунучу, даже эсепчиге жарабайт. Мышмыйып, чийин ичине кирип, сүйлөсө былтыйып сүйлөп, араң, деп катынча ынтырап сүйлөп. Мышмыйып. Конечно, түшүнүктүү да. Алмаз Атамбаев өзүнөн тыңырактарды, өзүнөн сулуурактарды, өзүнөн чоңдоду алмак беле. Бойгодо Алмазбек Атамбаев, бой 1.60. 1.55 болгон Сапар Исаков табылганда, кодолор башкарбады силерди. Уроттор. Эми болсо анысы урдоо болуп качып кетти жака. Тиги баягы тополоңдон пайдаланып, Октябрьский событиялардан кийин 20-жылы. Бекер качкан жок да. Ошо кездеги граница службаларынан акча берди. Жеп алган урдогон акчалардан миллиондорду урутты да, ошончо коюп жиберди границадан ары. Дагы салыштыралы. Анан дагы айтат экенсиңер. Түрмөдө отурган адам Атамбаевди эмне издеп атасың? Атамбаев өзү мен жөнүндө, мен түрмөдө отурганда билесиңер эмне деп гана сүйлөгөн. Ал кезде өзү президент болчу. Президент башы менен Атамбаев. Мына эмне деп сөздөр сүйлөгөн эсиңердеби? Мына анда силер эсиңерде болбосо, ошо көрүп отурам о фейк хейтерлер. Эсиңерге жара чыгып унутуп калсаңар, мен эсимде айтып берем азыр. Так. Бүт интернетте доказательства бар, YouTube'да илинип турат видеолору. Калп десең азыр көп чыккыла. 2016 жылы майда түшөм. Мен 13 майда. Бул 20 майда День матерей деген бир эме бар экен, майрам. Ошондо айтып чыгат. Игилчи Нурлан Мотоевду мен игилчи кылып коет. Андан көп өтпөй, 1 жыл өтпөй, өзү барып Европага барып, игилди мактаган менен иши жок. Бүтүн өзүнүн жарыялап. Это социально справедливое государство деп. Мына интернетте турат, интернет алып айтышпайт. Мен игилчи дейт да, өзү игилди мактайт барып алып туруп, Атамбаев. Европада. Это социально справедливое государство деп. Бир сүйлөдү. Андан кийин ошол эле кышында, декабрда пресс-конференцияда сөйт болгон журналисттерди чогултуп алып тура Нурлан Мотоев дейт да. Бул эсиңерге жарачы унутуп калбасаңар, элдин баарын эсинде көбүнүн. Анан 16 декабрда болсо айтып атат. Текебаев жөнүндө суроо берсе, келесиде эле Нурлан Мотоев жөнүндө жооп берип атат да Атамбаев. 2016 декабрь эстеп койгула. Интернетте бар. 2017 жылы апрелде опять мен жөнүндө сүйлөп атат. Нурлан Мотоев деп. 2017 жылы кайра ноябрда уже тиги президенттиктен өткөзүп кетип баратканда Назарбаевка сайылып жамандап атат да, мен жөнүндө сүйлөп атат Нурлан Мотоев деп. Опять пресс-конференцияда сүйлөп атат. Мына мен түрмөдө отурам. Түрмөдө отурсам мен аны көрбөй укпай алган жокмун. Аякта да интернет сотка бар, аякта да телевизор бар. Бүт көрүп аттым. Президент башы менен мага сайылып атат. Болгондо да узкий кругда эмес. Саботеликтердин арасында эмес. Пресс-конференция чогултуп,
бүт Кыргызстандын астында, бүт журналисттердин астында Нурлан Мотуев деп сүйлөшүп постоянно. Калп десеңер мына интернетте турат доказательстволор. Анан ал өзү азыр түрмөдө отурат. Мен да салыштырып айтып атам. Кимиз Борзо отурганбыз, кимиз Булатында отурганбыз. Албетте мен Борзо отургам, мен Булатында отургам. Мына азыр деле сураштырып көрүлө калып десе, мен фамилиялардан айттым түрмө начальниктердин. Атамбайым болсо тиге КШЭ Турцияга рейс болуп чыгылып калган. Ошо КШЭге чыдап президент кылып жүрөсүң сиз дагы. Көрүп туруп ошо состояниеси акыбалын көрүп туруп импичмент жарыялаш керек болчу сразу. Так что ошондой.